Абан булгануусу чоң шаарлардын негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп эсептелет. Тилекке каршы Бишкекте дагы абан сапаты биздин жашообузга жана ден соолугубузга түздөн-түз таасир этет. Чынында биз эмне менен дем алабыз? Бул көйгөйдү чечиш үчүн кандай жолдор бар? Бишкек шаарынын тургундарынын ой пикири менен бөлүшмөкчүбүз. Бишкектеги абанын абалы кандай? Сиздин оюңузча? Абанын абалы абдан эле начар. Анткени бизде мисалы абаны машиналардан көп бузулат аба. Анан жана ТЭЦтин чыккан түтүн абдан мындай Бишкекти жайылт. Мен ошо бир себеп айтайын. Китайдан келатканда самолеттон Бишкекке конорду аябай түтүнү шаар көрүнбөйт экен да биздикичи. А башка өлкөгө салыштырмалуу ачык мындай жайык аябай таза экенин, ошондо биздин өлкөнүн мындай абасы абдан кире экенин ошондо билдим да. Эми Бишкектин абалын адамдардын баары эле билсе керек, аябай булганыч болуп атат. Бул шаардын өзүн айтсак ал өзүнчө тема. Айылдарды айтсак, жанагы жаңы салынган конуштардагы булганган абаны эми айтпай эле коелу. Көпчүлүк айтат го шаардын үстүнө чыгып келип караганда, ошол абанын булганып атканы аябай көрүнөт экен деп атышат да. Баягы шаардын үстү көрүнбөйт. Таза ачык асман жок сыяктуу да. Эми ошонун баары тең экологиянын бузулушуна мен ойлойм, көчөдөгү жүрүп аткан машинелердин да бир топ таасири бар депчи. Анткени ошонун аркасынан чыгып аткан жанагы бензиндин, жанагы керосинден чыккан түтүндөр ушунчалык абаны булгап атса керек. Абалы средний эле. Биртке кирирээк, анткени заводдор курулуп атат. Заводдор курулганга аба ырайы биртке бузулуп атат. Плюс к тому бактарды кезип атышат да. Кескенге ага аба ырайы бузулуп баштады. Анча деле сонун эмес деп айта албайм, потому что бизде ТЭЦ деген бар, Промзона деген бар, бизде көп техникалык комбинаттар бар, ошондон проблема деп ойлойм да, что проблематичныраак абабыз деп ойлойм. Менин оюмча аябай өтө адамды өкүндүрөт турган абал болуп турат да. Себеби кыймыл көп, автоунаа көп. Андан чыккан газ шаарыбызды аябай загазованный кылып койгон да, мындай. Бишкектин мисалы өйдө жогору чыгып карасаң, Бишкек эмнегедир мындай булут басып тургандай болот да. Анан өзүбүз деле шаардын ичинде жашайбыз. Баягы терезелерди ачсаң, кыштын күнү жада калса, аба таза аба келбейт да, ыш жыттанып турат. Анан американский посольстводон жыйынтыгынан кийин уже баарыбыздын көзүбүзгө көрүнүп калды абанын абалы кандай экенинчи. Бул Агыркөл жактан начарыраак, ТЭЦ жактан начарыраак баарыбыз эле көрүп турабыз. Жаан жагандан кийин тазаланат деп атат, бирок бизге жаан күнүгө жаап турбайт да. Ошон үчүн абанын кирделиши бул глобалдык проблема. Ошондуктан начар деп айтабыз да. Абал начар. Эмне себептен? Газон. Техника, транспорт. Газон. Тазалык сакташ үчүн экологический биздин Бишкекте мурун Фрунзеде жашыл город деп айтылганда, Советтер Союзу убагында. Азыр деген эми баягы бактар түзүлүп атат, бирок ошон сөздөр канчалык аз. Бирок ар бир үй бүлөдө бирден, экиден, үчтөн транспорт болуп кетти. Аялы, күйөөсү, баласы, ошондо бир үйдө 3 машина. Ошондо эсептеп көргүлө эмне болот, эмне газон. Выброс аябай эмеле күчтүү. Экологический таза эмес. Ар бир көчөдө, ар бир мындай перекресткада мусор толтура. Убагында алынбайт, тазалык иштеп атат, бирок ошон деле тазалыкты алы келбей калды. Себеби алардын транспорттук күчү аз, аябай аз. Алар байкушта жанагы жигиттер иштеп жүрөт, монтип көчөдө эмен иштеп жүрүшөт да байкуштар. Анан кийимдер начар, не обеспечен, аябай начар. Ортодон жогору деп ойлойм. Көбүнчө центр тараптарда машина көп болгон үчүн, ошон үчүн аба бир аз булган абалда. Өйдөнкү райондорго калсак, аяктар таза деп ойлойм. Абалы начар. Эмне десе машина көп жүрөт.
газы ушылып толтура. Анан экология начар. Балдарга да жаман, особенно балдарга жаман. Экология болсо эч ким карабайт аны. Бишкектеги абанын кири болуусу белгиленген нормадан 6 эсе көп. Булгануунун негизги булактары автоунаалардан жана ТЭЦтен иштетип чыгарылган газдар. Шаар боюнча автоунаалардын саны шаардын мүмкүнчүлүктөрүнөн 10 эсе жогору. Ошондой эле булганууларга көмүр менен от жагуу жана таштандыларды өрттөө көмөк көрсөтөт. Аба мурдакы абалына караганда тазаланбай калды. Ага чоң себептер парктардын аздыгы, жол курулуштары жана бак-дарактарды кыйып жоготуу. Жаңы үйлөрдүн курулушу жакшы пландаштырылбагандыгы үчүн шаардын вентиляциясына дагы чоң зыян келтирилет. Шаардын абасынын составында формальдегид жана катуу бөлүкчөлөрдүн көп болгон эсебинен дем алуу жана жүрөк ооруларына чалдыгуу көпкө учурады. Эмне себептен аба ушунчалык кир? Мен ойлойм, эми баягы биздин Кыргызстанда мурдага караганда азыр транспорт көбөйдү. Баягы транспорт көбөйгөндө ошол газ чыккан газ баягы абаны булгап атат деп ойлойм да, мен өзүм оюмчу. Биздин баягы студенттик жылдары биздин ушу Бишкек шаарыбыздын тазасы аябай жакшы, абасы таза болчу, шаар жапжашыл болуп турчу. Ал мурдагы шаар менен азыркы шаарды салыштырганга болбойт да. Биринчиден бизде Бишкек шаарында адамдан машина көп. Ар бир жол пробка. Ошол машина токтоп бул жүргөнгө караганда от алдырып токтоп турган машина көбүрөөк кире аба чыгарат да. Эң биринчи проблема ушул. Экинчи болсо кышында көбүнчө жылуулук эмеси суук погода башталганда биз жылуулук системасын колдонобуз. Жылуулук системасын бизге колдонуш үчүн бир гана көмүр жагуу менен эле да. Көмүрдү жагып, ошол көмүрдүн түтүнү экинчи проблема эмени бузат. Үчүнчүдөн адамдар өзүбүз. Мусорду ар кайсы жака ыргытабыз. Тамек чегип любой жерге таштай беребиз. Ошонун үчүн бул үчүнчү проблема. Ушу эң негизги 3 фактор роль ойнойт да адамдын абанын бузулушуна. Машинанын саны көбөйүп кеткен, ошон үчүн бензин менен майдын эмесине аба бузулат. Техника аз болсо аба нормальный болот, жакшылуу. Бизде зеленый шаар да. Чынбы? Тоолуу жерибиз бар, таза. Мисалы болсо любой машина азыр карасаң деле эски машина толтура туура. Алардан деле выхлоп чоң болуп атат. Балким көбүнчө шаардын тургундары 2 жылга азыраак жашасак да, уну айдап жашайлы деп айтышы мүмкүн. Бирок эң негизгиси ошончолук сапаттуу жашоону өткөрүү. Абанын булгануусунан рак оорулары, жүрөк жана дем алуу системаларынын оорулары оорчуйт. Мындай ооруларга чалдыккан адамдар абдан кыйналып, дарыларына көп акча коротуп, анан кантип ден соолуктуу жана бактылуу болууну ойлоно баштайт. Ошондой эле абанын кир болуусу кош бойлуу айымдарга терс таасирин тийгизет. Натыйжада бала тубаса жүрөк оорусуна, нерв системасы алсырап, же бөйрөк оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөөсү боюнча абанын булгануусунан ар бир жылы 2 миллион адам көз жумат. Кыргызстан абанын булгануу боюнча дүйнөлүк рейтингде 180 мамлекеттин арасынан 164-орунда турат. Ал эми сапатынан 134-орундун ээси. Эң таза аба Финляндияда, эң булганган Азия жана Африка континенттеринде. Абанын тазалыгын сакташ үчүн эмне кылышыбыз керек сиздин оюңузча? Тазалыгын сакташ үчүн мисалы жагылган отундардан, мисалы азыр жаз келатат ба, жерлерди тазалап тырмалап, өрттөп элдер башташат. Ошондон да улам бузулат дейм. Ар бир адам өзүнүн мындай территориясын мисалы бири-бирине булганушту келтирбеш үчүн мындай абаны коргош керек дейм. Таза ар бир адам мындай таза дем алганга укуктуу. Эми бул чоң проблема да, бул аябай чоң көйгөй да, мындайча айтканда. Эми кээ бир чет өлкөлөрдө карасаңыздар, ошол машинелердин жанагы бүт түтүн чыгып жаткан жерлеринде атайын бир коюлат дейт го, атайын бир баягы жабдуулар коюлат дейт. Бизде болсо андай жок дейт анан кийин. Эми мынакей мен мисалы бир эле мисал айтайын. Азыр бизде мен Ачебишкте турам, бизде газ менен эме кылып атышат да, баягы камсыздандырат да илдин баарын тең. Ошо деле болсо абаны тазартканга жардам берет го деп ойлойм. Анткени көмүргө караганда газ чакканда анчалык аба булганбайт да. Таза абаны сакташ үчүн бактарды тигиш керек. Көбүрөөк бактарды тигиш керек. Одним словом, окружность тазалыкты кармаш керек. Система фильтрации болсо, ошолор менен иштесе, жөнөкөй кадимкидей жакшынакай иштесе, ошондо бизде абабыз жакшынакай болот. Чаң болбойт,
респираторный оорулар болбойт, аллергия деген болбойт деп ойлойм да. Абанын тазалыгын сакташ үчүн биз өзүбүздөн башташ керек. Чындыгында негизгилери болуп абаны булган бул таштандылардан болот, машиналардан болот. Машиналар болсо азыраак жүрсө деп ойлойм да. Может, эски тыркыраган машиналардын баарын тең бүт алып салып, жаңы машиналар иштесе деп ойлойм. Бүкүл ошолордон дагы туура эмес нерсе чыгабы деп ойлойсуз. Мен деле ошондой деп ойлойм. Азыркы тапта өзгөчө быйылкы жылда аба ырайы аябай бузулду. Мындай туман мен көрчү эмесмин. Быйыл аябай туман түштү. Ошол ойлойм мен фабрикалар көп ачылып атат. Мелкий фабрикалар ошолордон улам аба бузулуп атат. Анан машиналар көп действительно. Бүгүнкү күндө аба начар деп ойлойм. Элдердин басып жүрүп аба менен дем алып атканына туура эмесирээк таасирин тийгизет деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күнү мына көрүп атабыз, шаардын ичинде адам баскандан да машина көп. Машинадан чыккан канчалаган адамга зыян келтирген нерселер чыгып атат, аны биз билбейбиз. Майлардын болсо мисалы кээ бирөө айтып атышат, майда куйсаң эле кайта ичинде суусу бар деп. Мүмкүн ошол жүрүп абанын баарын тең ушу бензин соляркалардын баары бузат. Туура эмес болуп атат деп ойлойм. Тем более тазалык, мисалы шаардын тазалыгын эч убакта жакшынакай кылып таза кылып айлананы карашпайт. Себеби мына азыр айтып атат, бүт тиги остановкадан түшкүлө деп. Остановканы болсо таза кылып, баардык жерге остановка коюп койсо, элдердин да көйгөйлөрү чечилет деп ойлойм. Мусорка ящиктери дагы көп, баардык жерде жакшы иштесе, ошол жерлерде мусоркалар турса, адам баласы жакшы дем алат деп ойлойм. Абаны сакташ үчүн бул ар бир эле адам билет болуш керек. Эң биринчи ар бир адам өзүнөн башташ керек. Ар бир кылып аткан мамилесин, ар бир кылып аткан аракетин биздин Кыргызстаныбыздын же болбосо деги эле дүйнө жүзүндөгү абанын келечеги үчүн деп туруп иш кылсак, албетте баары жакшы болот деп ойлойбуз. Жана ошол эле могул эми ар кандай политика роль ойнойт го. Тестти оңдош керек, нормально. Машиналардын санын азайтыш керек, же болбосо жанагындай фильтрлетилген машиналарды колдоныш керек. Эми бул кичинекей проблемалар, бирок кичинекей проблемалар чогулуп отуруп чоң проблема болуп калат да. Мен азыр аны мен айта албайт элем. Технический жактан мен эч нерсе айта албайм. Сиздин оюңузча? Менин оюмча эмени көбөйтүш керек. Зеленоводство, жашылча эмелерди. Газонду көбөйтүш керек, бак дарактарды көбөйтүш керек, аябай көбүнчө ошондо. Троллейбустарды көбөйтүш керек биринчиден. Дизельный транспорттарды центрдан азайтыш керек. Азыркы учурда Бишкек шаарында абанын абалы начар деп айтсак болот. Гидромет менен жана КРСОнун аба сапатын изилдөө мониторинг станциясы бар. Алардын жараша боюнча мисалы азоттун диоксиди бул жыл бою, толук жыл бою өзүнүн нормасынан 2-3 эсе ашып турат деп эсептелинет. Ал эми биз азыркы учурда бул Мовгрин уюмунда көбүнчө PM 2,5 дегенге көп көңүл бурабыз. PM 2,5 бул ири майда бөлүкчө эсептелинет. Булар эң негизги зыяндуу болуп, бул адамдын ден соолугуна терс таасир тийгизиши мүмкүн. Анан буларга атайын дагы PM 2,5 деген бөлүкчөлөрдөн атайын маска бар. Эгерде концентрациясы 2-3 эсе ашканда, ушул масканы кийүүгө дагы сунушталат. Кирдетүүчү булактардын бири болуп бул ТЭЦ болуп эсептелинет. Унаалардын көбөйүшү болуп эсептелинет. Негизгиси бул PM 2,5 концентрациясын азайтуу үчүн албетте ушул унаалардын санын азайтыш керек. Өз учурунда ТЭЦтеги кирдетүүчү заттардын санын азайтууга аракет кылуу. Урматтуу көрүүчүлөр, коомдук транспорт менен колдонууга, же жөө басууга жана өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүүгө аракет кылыңыздар.